Менис Мырзахматов Ош шаарынын мэри болуп турган учурда кеп козголгон Ош шаарынын башкы планы иштелип чыгып, азыркы учурда деталдык пландоо иштери соңуна чыгып калды. Анда белгиленгендей шаар аймагында жер астында тектоникалык жаракалар бар экендиги айтылат. Ал жаракалар шаардыктарга канчалык деңгээлде коркунучу бар? Жана башкы планда эмнелер камтылды, эмнелер өзгөрдү? Биз алдыда мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Башкы план Ош шаарынын архитектуралык өнүгүүсүн шарттаган документ болуп саналат. Ош шаарынын генералдык планы 2016 жылы 29 мартта өкмөт тарабынан бекитилген. Эми башкы планды карай турган болсок, административдик аймак катары азыркы шаар жана облус жетекчилик жайгашкан жайлар каралган. Калктуу конуштар катары Оштун так ортосу эсептелген Сулайман тоонун айланасы эсептелет. Өндүрүштүк аймак болуп, Туран Кичи району жана Жапалак аймагынын үстү тарабы кошулган. Мындан сырткары Манас Ата кичи шаарчасында өндүрүштүк аймак катары белгиленген. Ал эми жашыл аймактар болуп, Ак Буура жээги менен тектоникалык жаракалар жайгашкан аймактар калтырылган. Азыркы учурда деталдуу пландоо аягына чыгып калды. Башкы пландын авторлору менен шаардык кеңеш карап чыкса, дагы бир рет коомдук угууга коюлушу керек. Кудай буюрса, деталдык пландоо долбоору аягына чыккандан кийин ошонун составында турат. Кошо алып туруп коомдук угууга дагы алып чыгабыз. Өткөндө да алып чыкканбыз, билесиздер, карантинге чейин. Көп суроолор түшүп атат. Карантин болуп калып булар келе албай калды. Азыр авторлор келишет. Келгенден кийин дагы тереңирээк иликтеп, шаардын жарандарынан түшкөн арыздар бар, сунуштар бар, шаардык кеңештин депутаттарынан комиссия иштеп атат бул боюнча. Аягына чыккандан кийин элдин алдына алып чыгабыз да. Алып чыгып туруп түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Генералдык план бүтө электе эле шаар бийлиги Ак Буура жээгин көрктөндүрүүнү баштаган. Башкы планда суу жээги жашыл аймак катары белгиленген. Ага ылайык Ак Буура жээги 50 метрге чейин курулуштар болбой, жашыл аймак сакталышы керек. Эми документте жазылганы менен жай турмушта суу жээги кандай жана кайсы имараттар бар экенин карап чыгалы. Камеранын жардамында 50 метр аралыкты сактабаган объекттерге деталдуу токтоло турган болсок, Наваи паркынын жогору жагында орун алган жекеменчик Ферас, Большая рыбка жана Планета бассейндери орун алган. Андан ары сууга жакын түшкөн мейманкана жана турак жайлар Токтогул паркынан башталат. Мында Шанхай мейманканасынын короосу жана жеке турак жайлар орун алган. Мындан сырткары суу жээгине чыгып, жеңил типтеги ар кандай курулуштар бар. Мындай көрүнүш студенттер шаарчасына чейин уланат. Студенттер шаарчасы баштала арзамат, улан жаштуу ордосу эс алуу жайы көзгө урунат. Бул жайкы кафени Талайбек Сарыбашевдин орун басары Нурбек Кадыровдун бир тууганына таандык. Эгер суу жээгиндеги 50 метр аралык сакталышы керек болсо, бул эс алуу жайы да алынышы зарыл болот. Андан жогору карай басканда Байсан рестораны менен жанаша жайкы эс алуу жайлары жайгашкан. Ресторанда жайкы кафелер да Ак Бууранын аймагында турат. Ушул катарда дагы бир жайкы кафе менен мейманкана бар. Бул учурунда мэриянын токтому менен экс-депутат Урмат Аманбаевага берилген. Эгер суу кодексин эске алуу менен өкмөттүн 271 токтому ишке кирсе, мына ушул объектилер толук түрдө алынышы керек. Бирок учурунда токтом менен берилип, андан кийин менчиктештирип берген мамлекеттик органдардын чечимдерин жокко чыгаруу иши турат. Ак Буура жээгиндеги 400 чамалуу объекти экотек инспекция сотко берип териштирүү иштери башталган. Ал иштер качан соңуна чыгып, биз элестеткен Ак Буура жээги качан көрктөндүрүлгөн жашыл аймак болоору азырынча айтуу кыйын. Эми Оштун сыймыктуу жайларынын бири болгон Сулайман тоого келели. Бул жакта тоонун корук зонасы бар. Башкы планды кароодо корук аймак ошол бойдон калып, Керметоо жана Сүрө ташка чейин корук аймагы белгиленет. Буфердик аймак корук аймактан сырткары жайгашкан. Ал Рыспай Абдыкадыров көчөсү, чыгыш тараптан Ак Буура дарыясы.
Андан ары Кызыл Кыштак айыл өкмөтү Айырмаш тоо баш тарабынан Керме тоо болуп жалпысынан 4000 гектар жер Сулайман тоонун буфердик аймагына кирет. Бул аймактардын атайын белгиленген жерлеринде же Сулайман тоонун көрүнүшүн тосуп кала турган жерлерде бийик имараттарды курууга тыюу салынат. Башкы план Кыргыз Республикасынын Маданият жана маалымат министрлиги аркылуу ишке ашат да. Ошондуктан ал жерде өзүнүн ичинде Кыргыз реставрация институту бар. Ошолор өздөрү иликтеп, тарыхый баалуулугу бар аймактарды алуу менен ушул буфердик аймакты аныктап чыгышкан да. Эми башкы пландагы дагы бир көңүл бура турган жагдай болгон жер астындагы тектоникалык жаракаларга токтололу. Ош шаарынын 2 тектоникалык жарака кесип өтөт. Биринчиси Араван районунан келип, шаардагы Кооператив көчөсү менен өтүп, Акбура жана андан ары Глобус гипермаркетинин арты менен жогору карай жеке турак жайлар жана жолдорду кесип өтөт. Экинчи дагы бир жарака бар. Ал Курман Жаннатка менен Онадыр кичи шаарчалардын ортосу менен өтөт. Шаар аймагындагы тектоникалык жаракалар 2-3 даражадагы деп эсептелет. Алар качан же кайсы мезгилде козголушу тууралуу эч ким айта албайт. Анда бул жаракалар шаардыктарга канчалык кооптуу? Ушул жаракалардын түндүк тарабында 10 метр, 20 метрге чейин таасири бар деп айтылса, түштүк тарабында 30-40, кээ бир жерлерде 50 метрге чейин таасири бар деп айтылат. Бул жаракалар дин ичинен мады жаракасын ошол акыркы маалымат боюнча жер титирөөгө жөндөмдүү деген, жер титирөөнү пайда кылууга жөндөмдүү деп айтылат, сейсмогенерирующий деп. Калган жаракаларда жөнүндө андай маалымат жок. Интернеттен карап көрсөңүз, тектоникалык жаракалардын козголгон учурларын көп көрөсүз. Эгер жер астындагы жаракалар козголо турган болсо, чоң жаратылыш кырсыгын алып келиши да мүмкүн. Ошондуктан башкы планда жаракалардын орду жашыл аймак катары калтырылган. Ар бир объектинин курулуш эксплуатациясы бар да, мөөнөтү бар. Мисалы үчүн бир көп кабаттуу үйдүкү 50 жылдан 100 жылга чейин же 50 жылга чейин болсо, бул жердеги мынау мисалы көргөзгөн жердики жеке турак үйлөр турат да. Жеке турак үйлөрдүн мөөнөтү, срок эксплуатациясы бүткөндөн кийин ал жер бошолуш керек. Азыр так аныктап бергенден кийин бул кыскарды, тем более. Кыскарды, азыр ошол жердеги объекттин тагдырына эч ким кепилдик бере албайт да. Көчүп түшүп калган болсо эч ким кепилдик бере албайт. Башкы план геологиялык изилдөөлөрдүн негизинде иштелип чыкты. Эми деталдуу пландоо аягына чыкса, шаардык кеңештин макулдугу менен бекитилиши керек. Абдан дыкат мамиле жасаш керек, сөзсүз элдин пикирин алыш керек. Себеби ошон үчүн коомдук угуу өткөрүп атабыз. Дагы мисалы үчүн байкалбай калган, билинбей калган жерлер болсо, кайрадан ошо түшүнбөстүккө алып келет. Коомдук талкууда мүмкүн дагы калып кеткен жер болсо деп азыр ушуну берип атабыз элге көрөкчү. Көпчүлүк ушул баягы үйлөр турган же социалдык объекттер турган жерде жашыл зона деп берип салган. Же ошол эмес эле сиз айткандай жашыл зонага үйлөр түшүп калган да. Мына ошолордун баардыгы абдан талкууланды. Биздин комиссия баягы жумуш топ депутаттардан, вице-мэр башында турган Ош шаарынын шаарыбызда белгилүү архитекторлор катышкан комиссия түзүлүп, абдан бир жакшы дыкаттык менен карады. Эми коомдук талкууда азыр дагы сунуштар чыгып атат. Мүмкүн дагы кемчиликтер болсо дагы толукташ керек. Шаардык кеңеш депутаттары акыркы сессиясында башкы планды тезирээк бекитүү керектигин айтышкан. Бирок шаардын архитектуралык документин шашылыш кароого негиз жок. Анткени акыркы вариантты коомчулуктун кароосуна коюп, акыркы алымча кошумчаларды киргизүүгө да мүмкүнчүлүк бар. Ал эми миллиондогон каражат кетип, 13 жылда иштелип чыккан башкы планды кадимки жай турмушта иштетип, ошонун негизинде шаарды өнүктүрүп кете алабызбы? Башкы маселе ошол.